Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен 3 класстар үчүн кыргыз тили сабагын өтөбүз. Баарыңар кыргыз тили китебиңерди, дептериңерди, ручкаңарды даярдап, экранга жакыныраак келип отургула. Анда балдар бардыгыз көңүл бурабыз. Бүгүн биздин өтө турган сабагыбыздын темасы кайталоо сабагы. Анда эмесе максат менен таанышкыла. Уккан тексттен этиш сөздөрдү эстеп жазасыңар. Акыра менен коделектин мүнөздөрүн схема түрүндө салыштырасыңар. Башка бирөөнү капа кылбоого, тарбияланууга багыт аласыңар. Эми балдар, сабакты баштаардан мурда биз силер менен маанайыбызды көтөрүп алалы. Кана баарыңар бир жылмайгылачы, азаматсыңар. Анда эмесе эми сабакты баштайлы. Сабакта биз бүгүн өтүлгөн темалар боюнча кайталайбыз. Мен силерге атайын тест түзгөнмүн. Тестти бардыгыбыз белгилешти билебиз. Анда эмесе баштадык. Биринчи суроо. Кыймыл аракетти кайсы сөз түркүмү билдирет? Суроону кайталайм. Кыймыл аракетти кайсы сөз түркүмү билдирет? А. Зататоч, Б. Сынаточ, В. Этиш. Экинчи суроо. Этиштин канча чагы бар? Суроону кайталайм. Этиштин канча чагы бар? А. 1, Б. 2, В. 3. Балдар, баарыңар белгилеп жатасыңарбы? Эми үчүнчү суроо. Тиш эмне үчүн ооруйт? А. Көп чайнаса, Б. Таза болбосо, В. Жөн эле. Баарыңар тестти белгилеп бүткөн болсоңор, эми мен силерге бир табышмак айтам. Баарыңар жакшылап ойлонуп, көңүл коюп, жооп бергенге аракет кылгыла. Бул жер жүзүндөгү эң бийик мойну узун жаныбар. Түсү кара, күрөң, темгүлдүү сары. Кана баарыбыз ойлоноюк. Ким тапты? Азаматсыңар. Эми силер тапкан жаныбардын сүрөтүнү мен силерге көрсөтөмүн. Көрдүңөрбү балдар? Ооба, бул акыра. Балдар, силер бул акыраны кайсыл жерде көргөнсүңөр? Кандай ойлойсуңар? Акыранын мойну эмне үчүн узун? Азаматсыңар. Эми балдар, бул жакты карайбыз. Бул сүрөттөгү карайбыз. Бул Акылай менен Актандын дайыма жанында жүргөн жаныбар досу. Азаматсыңар, бул Такай. Биз аны Коделек дейбиз. Эми балдар, мен силерге азыр Акыра менен Коделек жөнүндө кыргыз тил китебинен жомок окуп беремин. Баарыңар көңүл коюп угуп турасыңар. Алыскы Африка деген жерде, кулак угуп көз көрбөгөн чөлдө абдан тентек бир Коделек жашады. Бир күнү ал оюн салып бара жатып Акырага жолукту. Анын асман тиреген узун мойнуна таңыркап минтип сурады. Акыра, сага мынчалык куркуйган узун мойундун эмне кереги бар? Акырага Коделектин суроосу жакпай калды. Аны билгиң келсе жүр, артымдан ээрчи, деди ал кыжырданып. Коделек Акыраны ээрчиди. Акыра алдыга түштү. Экөө кайдадыр бир белгисиз тарапка жөнөштү. Көп өтпөй какыраган чөлгө да жетишти. Анан алар чөл аралап жүрүп отурушту. Өздөрү абдан чарчап, карындары ачты. Бир кезде жашыл десе жашыл, бийик десе бийик өскөн жалгыз даракка туш болушту. Акыра мойнун созуп, жалбырак үзүп жеди. Бах, абдан даамдуу жалбырак тура, деди ал, Коделектин шилекейин агызып. Аны көргөн Коделектин оттогусу келди. Балдар, силерге ушул жомок жактыбы?
Анда эмесе баарыбыз ушул жомокто окуя кандайча болду? Азыр уккан жомогуңарды эстегиле. Эми балдар, ушул жомоктогу каармандарды айтып көргүлө. Азаматсыңар, эми бул жомок кайсыл жерде болду? Кандай ойлойсуңар? Окуя кайсы мезгилде болгон? Азаматсыңар. Эми балдар, уккан жомогуңардан этис сөздөрдү эстеп жазгыла. Баарыңар дептериңерди ачып, азыр айтылган акыра менен коделек жомогунан эстеп этис сөздөрдү жазгыла дептериңерге көчүрүп. Эми балдар, силер жаңылмашты билесиңер. Буга чейин өткөн темаларда биз жаңылмашты жатка айтып жүргөнбүз. Анда эмесе бул жаңылмачка карайбыз. Тоону сен комдойсуңбу, же мен комдоймунбу? Билбейөңдү комдогонду шылдың болбоймунбу? Дагы кайталайм. Тоону сен комдойсуңбу, же мен комдоймунбу? Билбейөңдү комдогонду шылдың болбоймунбу? Эми батыраак айтып көрөбүз. Тоону сен комдойсуңбу, же мен комдоймунбу? Билбейөңдү комдогонду шылдың болбоймунбу? Эми ар бириң өз алдынча жаңылмашты айтып көргүлө. Азаматсыңар. Эми балдар, силерге чыгарма жактыбы? Жакшы. Бүгүнкү сабактан силерге эмне кызыктуу болду? Кандай ойлойсуңар? Азаматтар. Эми силерге үй тапшырма беремин. Биринчи текст боюнча сүрөт тартасыңар. Экинчи акыра менен коделекке өз алдынча ыр жаратып көрөсүңөр. Баарыңар үй тапшырманы жазып алдыңарбы? Анда бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Саламатта калгыла.